экинчи шайланган президент менен мен жолуктум. Ал киши мага 2 тапшырма берди. Бирөөсү бир тоголок жетимдерге үй салалы дейт, многоэтажный. Акчаны таап берем дейт. Ал жерлерде азыр Азамат Сагындыгул издеп атат. Бирөө Учкунда, бирөө Ленин районунда азыр 2 жерди даярдап атабыз. Кудай буюрса, 1-2 жылдын ичинде тоголок жетимдерге бир комнатадан болсо да квартираларды беребиз. Ошон үчүн социалдык соцзащита городской в срочном порядке шаарда канча жетим жесир бар. Тоголок жетимдер бул. Учетун алып чыккыла ар бир район. Мурун учетто турган барын ба список менен очередностька жараша даярдагыла. Экинчиси, биз Бишкек шаары өзүбүздүн акчабызга жанакы без определения места жительства деген аярлуу жарандарга ылдый жакта Бишкек рекламанын базасында 50 соткага 200 кишилик место баштайбыз быйыл, Кудай буйрса. Мына начальник УВД мага айткан, ушундай жерибиз жок. Ошон үчүн биз аны салышыбыз керек. Көчөдө кышында, жайында жүрүшөт, кыйналып. Биз аларды ошол жерге киргизип, ошол жерден аларды жууп, тазалап, дарылап, паспорт жок болсо паспорт алып берип, элине кайра айылына жеткиришибиз керек. Биз аны жакында баштайбыз, Кудай буйрса. Бул Бишкек шаарында көптөн бери мындай жер жок болчу. 4 район каалаган байкушундай жеткен жегине жеткире тургандай кылып чачыратканбыз, бирок мындан ары Татнакай борбор болот. Ал борбордун ичинде врачы болот, мончосу болот, тамак сала турган жери болот, милициясы болот. Жакшынакай кылып баарын шаардын ичинен андай кишилердин баарын тазалап, ошол жерге жаткырып, коомго кайра кайтарабыз. Муну өзүбүздүн акчабызга салабыз. Алмаз Кушбекович. Эгер Кызылай жардам берем десе, башка фонддор жардам берем десе, пожалуйста. Жерибиз даяр. Мына бүгүн эртең менен вице-мэр Айжан Чындыбаевага мен